bakan. Özlere talip biri bakan. Görüşmeyiz degenci var degenci var degenci yok degenci. Gözlerimizi koydum. Ben birinci yolu 56. yılı Ayıl'dan gördüm de. 56. yılı 4. klasta bile, 3. klasta okучумун. Анан ошондо Токтогул деген өзү жазган же бөлөк бирөөнүкү анда бала экенмин Токтогулдун ролун ойноп барды. Жетекчиси дагы ошол киши экен, режиссер дагы ошол киши экен. Анан ошо балдакчан болуп Токтогулду ойноду. Анан жакшы ойноду. Ыйлатты кишилерди. Эми мен сезимимде баягы тегерегим карап отурсам баары тең эле ошого Токтогулга ошо күйүп, ошонун сүйлөгөн сөзүнө, ошонун кайгы тартканына ошентип тегерегимде кишилер, аялдар ыйлап отурушту да. Эмнеге ыйлап атышат деп. Анан бул өзүнүн ошол кездеги актерлык чеберчилиги го. Бияка театрга келгенден кийин ошондо бир буту жок абышкан ойноду да, басмачылардын калтырып кеткен, Жаныбек хандын калтырып кеткен немесин ойноду. Укмуш ойноду. Ошентип актерлык мастерствосун, чеберчилигин эки жолу көрдүм да. Өзүнүн адамгерчилик мүнөзүнө келгенде бул киши боорукер болчу. Айрыкча чыгармачыл адамга боорукер эле да. Ырдаганда өзү ырдатчу, өзүнүн ырларын, бөлөктүн ырларын дагы ошо иши кылып обончу деген атты немеге кишини обончумун дегенди мындай жөн койчу эмес да. Ошолордун обонун мындай садаган кетейин, мындай могу жери жакшы экен, жери болбогон. Анан мындай кененирээк немеге кылымга жете турган, кылымдан аша турган обон жаз. Анан обончумун деп эле аккордеонго салып алып, же болбосо ошонун немесинин күйүүсүндө, аккордеондун күйүүсүндө, же кандайдыр музыканын күйүүсүндө чыгарган обон бул көпкө чейин жашабайт деп көп акыл айтты. Жақсы істеріңді жақсы атабы. Эми айланайындар министерстводан кагаз келиптир. Баягы сөзү Эгемберди Эрматовдук экен. Аксаткындан селкинчек, андай теппей мындай теп, узакбайдан селкинчек, бурбай тепкен келинчек. Oyno balgıla, oyrongalar gülüyor. Yaşı dolu güldey can, can açılgan güldey can. Kızı dolu güldey can, kız gelindir güldey can. Бүгүнкү күнгө чейин мейли жаштарыбы, ортомунбу, улуумунбу, кайсы жерге барбасын, кайсы жерде болбойун ушуларды суранышат. Гүлдөйжан ырдачы деп кыйкырышат. Демек, бир эле обон жөнүндө айттым. Жүздөгөн обондору Шералиевдин ар бир кыргыздын жүрөгүндө жашап келет да. Ар бир ырдап келет. Эмне деген керемет обондорду бизге таштап кетти. Кыргыз барда бул Жумабедин Шералиевдин обондуу ырлары түбөлүк ырдала берет. Түбөлүк жашай берет. Себеби ушунчалык бир керемет чыгармаларды бизге таштап кетти.
бир концерттерине барып калдык эле, ошондо өзү ушул көркөм жетекчи болуп, анан кийин азыр көз алдында Сагыйба Чечебаева, Калыбек Тагаев, Тамара Жумакаева эжелер, дагы көп артисттер болуп концерт берип атыптыр. Ошо концертине биз да барып көрүүчү болуп, аны сахна залда отурбай эле сахнанын четинде аларды аралашып турганбыз да. Ошондо ар бир ырчыга кылган мамилеси, ар бир айткан сөзү аябай сонун. Анан мен да ушу Жумабүдүн Шералиева атабыздын шакирти деп ойлойм да өзүмдү. Себеби ошонун ырлары менен чоңойдук. Анан кийин баягы жолугушканда ырларыбызды ырдап берип, анан ушинтип айтчу да, илгерки обондорго кайрылгыла, ошолорду көп уккула деп. Өзү бою кичинекей, чыканактай киши эле, бирок ушунчалык асыл адам эле. Мына Жумабүдүн атабыздын канча 400дөн ашык обону Япон жергесинде өзүнчө энциклопедияга чыкканда, ушундай биринчи баягы кыргыз элинен, кыргыз өнөр адамдарынын биринчи ошо Жумабүдүн Шералиева атабыздын аты ошол энциклопедияга түшүп калган да. Чыгармачылыгына терең мынтип көз салганда, ырларынын баардыгы ушунчалык нукура кыргыздын кайрыгы. Бир дагы чет өлкөнүн ырларынан бирөөсү да кошулган эмес. Илгерки обондорго үндөшүп кетет да, сөзүн да жазчу да. Мисалы үчүн Долоон деген ыр Калыбек Тагаевдин ыры, ошол сөзү Жумабүдүн Шералиевдики, атабыздыкы. Анан укмуш ырлары ушул азыр мен өзүм студенттериме ушу Жумабүдүн атабыздын ырларын көп ырдатам да, себеби сиңсин алардын жан дүйнөсүнө. Себеби баардык азыр глобалдашып кеткен мезгилде, убакытта бүт эле чет өлкөнүн ырларын ырдап, көбүнчө ошого умтулат да азыркы жаштар. Кыргыздын нукура ырларын, улуттук ушу кайрыктарын өздөрүнө сиңирсин деп, нак ушул Жумабүдүн атабыздын ырларын ырдатабыз да. Бала кезде автобусга түшүп алып, Ырбачыга Тайын эмдикине көп барчубуз да, анан ошо Нарынга келгенде ушу көчөлөрдөн карап, ушу Жумабүдүн атабызды көрүп калар бекенбиз, ушул Сагыйба Чечебаева, Тамара Жумакаевалар, Калыбек Тагаевдер көрүнүп калабы деп ушу терезеден мынтип карап өтчүбүз да, ушу баягы чоң жолдон өтүп атканда. Анан ошо кийин ошо мына колуна киши эслеп ошондо ата энеме ошентип бул кызыңарды окуткула, таланттуу кыз экен дебесе, мүмкүн мен музыка бул жолдо жүрбөйт элем да. Шералиевдин өзгөчөлүгү баардык жанрда, ар тараптуу, ар темпте ошореки обондун мазмунуна жараша сүңгүп кирип, ошореки менен жашап, анан элге жеткизген таланттуу чоң залкар композиторубуздан бири. Өзүңөр жакшы билесиңер, эстрадалык жанр деп коебуз, классикалык жанр дагы деп коебуз, ошондой эле сатиралык жанр деп коебуз, хоровой жанр деп ар бир түргө бөлүнөт музыкада. Ошолордун баардыгы тең Жумакемдин чыгармасында бар. Жумабүдүн Шералиевдин чыгармачылыгына сар эсеп сала турган болсок, биринчиден Жумабүдүн Шералиев совет доорунда, мындайча айтканда, дал ошол коомдук формациянын мындай баягы бир шарданында десек болот. Дал ошол биз сөз кыла турган андагы тарыхый, маданий жагдайлар дал ошол чыгармачылыгында өзгөчө көрүнүп турат. Ал чыгармачылыгындагы мейли кайсы жанрда же болбосо кайсы бир чыгармасында болбосун, баардык чыгармачылыгы дал ошол совет мезгилиндеги ошол баягы бир адамдардын кубанычын, элдин, күжүрмөн элдин эмгегин даңазалаган композитор, мелодист же болбосо обончу катары биздин тарыхыбызда орду өзгөчө да. Буга мисал катары айтсак, ошол замандагы совет доорундагы компартия, партия жана ошондой эле Ленинге арналган чыгармалары, ошону менен бирге эле мейли хордук чыгармаларын алалы, же балдарга арналган чыгармаларын алалы, же болбосо жаштарга арналган чыгармаларын алалы, мына ушул жерде бир жаркын маанайды көрүүгө болот. Мына ошондой жакшы бир чыгармаларын эгер мисал келтире турган болсок, Каналчынын ыры деген чыгармасы бар, Жумабүдүн Шералиевдин. Дал ошол биздин Бишкектеги, мына азыр бүгүнкү күндө биз жакшы билген, ал убакта эми Чүй каналы, чоң Чүй каналы деп, мына ошол каналдын курулушчуларына арналган Каналчынын ыры деген чыгармасы мындай бир мисал боло алат. Жумабүдүн Шералиев композитор катары
обончу катары, элдин жүрөгүнөн тапкан, орун тапкан чыгармалардын автору катары бүгүнкү күнгө чейин элдик салттуу музыкалык искусстводогу өзөк болгон элдик кайрыктарды негиз кылып алуусу бул өзгөчө бир жан дүйнөсүндөгү элдик кайрыктардын жашагандыгын, бир табиятка болгон, табият менен журулушкан бир өзгөчө өнөрү дал ошол чыгармаларында берилип турушу, анан бир мыкты сүрөткер экендигин абдан айгинелеп турат да. Сүрөткер, жаратман ушунчалык. Жумабүдүн Шералиевдин мына биз айтабыз, бир чыгармаларын мындай комплекстүү эгерде карай турган болсок, мисалы чыгарманын мазмуну, анын структурасы, андагы мелодиялык линия дейбиз мисалы, андагы латтык функциянын көрүнүшү, ритмикалык түзүлүш мисалы, андагы динамикалык жанагы сүрөттөлүштөрдүн баардыгы мына ошол Сагыналуу Субаналиевдин баягы бир берген баасына карата өзүнчө эле бир бүгүнкү күндө өзүңүздөр билгендей миниатюралык баягы бир шедевр, элегиялар жараткан өзгөчө композитор экендигинен баягы бир кабар берип турат. Ошону менен бирге эстетикалык баалуулуктагы көркөм чыгармалар, мындай сыйлы көркөм образды жараткан ошол чыгармалардын көбү ар бир кыргыз баласынын ошол мезгилде эле эмес, бүгүнкү күндө дагы мына 600дөн ашуун чыгарманын автору болгон Жумабүдүн Шералиевдин чыгармалары бүгүнкү күндө ар бир угуучунун жүрөгүнө жол салат да. Мисалы Жумабүдүн Шералиевдин 1933 жылы жанагы Райхан Шүкөрбековдун чакыруусу менен өздүк көркөм чыгармачылыктын олимпиадасына келип атпайбы? Мына ошол не деген залкарлар келген да ал олимпиадага. 36-жылдан баштап Шубин менен бирге ошо оркестрдин музыканты болуп иштеп калышы. Анан ал Шубин менен иштегенде дагы ошондогу залкар аксакалдар, ошол Адамкалай Байбадыров, мусулман Молдобоса Мусулманкулов, Чалагыз Иманкулов жана башка бардык залкарлар менен бирге кесиптеш болуп, ал тек гана жаратуучу эмес, ал өзү аткаруучу болгон. Мисалы Насыр Давлесовдун эскерүүсүндө айтып атат Насыр Давлесов, эгерде Жумакем дейт ошо элдин алдына чыкканда анын баягы жаратуучу композитор эмес эле, анык аткаруучу экенин, анын дагы бир тарабы ушунчалык ачылып, ушунчалык элге өзүнүн жан дүйнөсүн андан ары ачып бериши, бул албетте мыкты профессионал музыкант экендигинен кабар берип турат да. Нарындагы болобу, кыргыздын обончуларынын көбүнө үлгү боло турган, ушуларга жол чапкан, жол көрсөткөн обончулук деген өнөрдүн башатында болгон адам болгон деп түз айта аламын. Себеби дегенде бул кишини ошо Ырыспай обончулардын пири деп коебуз. Ырыспай Абдыкадыр өзү обончулардын атасы Шералиев деп айтканын мен көп жолу укканмын. Аяз Гилязов деген татар драматургунун Алакандай жер деген спектаклин биздин атактуу режиссерубуз, биздин окутуучубуз Алмаз Сарлыкбеков деген эл артибизибиз койду эле. Ошол жерде Шералиев татарча обон жазып, обончу эле татарлардын обону окшош экен деп биз баарыбыз күлүп, Жумабүдүн Шералиевди билбеген кыргыз, анын обондорун укпаган, ырдабаган ырчы жок болсо керек. Отурушта дагы ушул кишинин ырлары ырдалчу, кароо конкурстарда дагы ушул кишинин, фестиваль болсо дагы, фестиваль деген да ыры бар эле, атайын фестиваль жөнүндө жазылган. Түндүк түштүк, батыш чыгыш жактагы деп, Тургатарга бүткүл дүйнө жаштары деп, бул кишинин хорлору бар эле. Бул киши сөз да жазчу, акын да болчу, сатирик. Бул кишинин интермедияларын канча ойнодук. Оңкош деген интермедияларын Андабеков, Бакырдин Алиевтер ойноду, кийин мен ойнодум. Тагаев баш болгон Адылбек Кыязов, Кенжогул Мендебайыров деген, Эсенбек Мадамбеков, Камчыбек Жусупов деген сыяктуу обончу
Нурак Абдрахманов деген биздин агалардын ушулардын баарына таалим тарбия берген биздин ушу Жумамүдүн атабыз деп айтсак жаңылышпайбыз. Мен ушу киши менен чогуу иштешип калганыма, менин атам чогуу иштешип калганына, жана өзүм да ушу кишинин колунда иштеп, ушу киши мени театрга кабыл алып, ушул киши мага көп сабак айтып, акыл насаатын айтып, ушинтип чогуу иштешип калганыма мен абдан сыймыктанамын. Кайрылып жаштык кезберге, калтырат арик эмес керде. Нарын правдасынан келеби, Советтик Кыргызстандан келеби, башка жактан радиодон келеби, телевидениядан келеби, такай ушу келген сайын тартып антип ниткенде чоң жазуучулар келчү үйгө. Барктаба Сабакиров, Жалил Садыков, Кадырбай Мамитакунов, Эсей Курманов дегендер бар эле. Ушул адамдар, Кененбаев, Дүйшүналы Кененбаев келчү. Ырларын ушу териштирип аябай талкуулашып, жазышчу аябай. Эмнесин айтам, ушу боорукер болчу аябай. Туугандарын баарына бүттүгү мен атпаш деп келген туугандарын баарын медучилищедан, педучилищедан анда окуп иштеген жок кез. Ошол биздин үйдө туруп жашаган көп балдарды тарбия көрсөттү. Көп артисттер келчү эле. Обон жаратканда эле ошо апам менен мени чакырчу да. Муз эксперт кылчу бизди. Анан мен эле качып элечи, баягы оюн карак болуп элечи. Мени жоктоп коюңузчу деп эле кирбей койчумун да. Мага эринбей кирип, обонду угуп, аны эгерде мага жакпаса чуркап барчумун да. Чуркап барып эле жанына кошо ойноп же ырдап калганда эле анан бүттү. Кызыма жакканда элге жагат деп калчу да. 2001-жылы фонд түзөлү деген ой болуп калды да. Анткени жаштар чын эле билбей калды. Улуу муун эле билет. Орто жаш, орто муун менен жаштар билбей калды. Деп анан эң биринчи ошо фонддун демилгечиси болуп менин жолдошум болбой атып ачты. Атабыздын ырлары ырдала баштайт, ошондо эле иштеп кетет деп мындай көрөгөчтөй айтты да. Ырдап кой деген китебин чыгардык ушу жолдошум экөөбүз башында. Анан ошентип атып эле кичине уже элдер кызыга баштады, ырдай башташты дегенде, ушу Шералиевдин ыры экен дегендей башталды. Жумакадыр деген ишкер бала ошол келип же мен жардам берейинби дегенде мен с удовольствием макул дедим. Биринчилерден болуп кайрылып, тияка кайрылуу жасап, бияка кайрылуу жасап, анан кийин тиги ал кезде депутат Карганбек Самаков деген инибиз бар, нарындык. Анан ошол киши эң биринчи взносун берип, ошол киши бизди поддержка берди дагы. Ошондон иш аябай жакшы жүрүп кетти. 1 миллион сомду берди. Ошонун ичине аппаратураңарды алгыла деди. Иш ошону менен жүрүп кетти. Анан 2013-жылы биринчи кароо сынак өткөрдүк дагы. Номинациялар 4-5 номинация болду. Ошол номинация менен анан бир аябай сонун кароо сынак болду. Аны биз Бишкектен өткөрдүк. 5 жаштан баштап 87деги бир карыя киши келип ырдады. Кароо сынак аябай жакшы болду. Акындык жакты баштап сүйлөшүп, ошондо 30 жашка чейинки акын жаш балдар акындык жагын ачып берди дагы. Бул дагы аябай элге жагып, анан Садыкшерге аябай жагып туруп мынтип айтты: "Силердин призовой акчаңарга канча болсо мен ошонун баарын дагы бир сыйра 100% дагы кошуп берем" деп. Анан ошо 100 жылдыкта биз Бишкектен бир мектеп алынды.
номер 6 мектепти ошо атабыздын атынан коюп берди өкмөткө ыраазычылык билдиребиз. Ошону менен азыр атабыздын атында бизде 4 мектеп бар. Нарын шаарында да көчө бар. Нарын шаарында мектеби бар. Ат башы районунда 1 мектеп бар. Бишкекте 1 мектеп, Арча Бешик жакта Шералиев көчөсү, чоң көчө бар. Анан жүрүп отуруп ошо дагы 100 жылдыктан кийин Көлдө, Кажысайда да 1 мектеп ачылды. Ошону менен азыркы күндө 4 мектеп өз бетинче Жумабек Шералиев атындагы искусство жана музыкалык мектептер. Jubaki magamire atanire Jumakim duvan buzkara adamire kançalık tövlüsünde böksürüyor bakayda yakılga bay babam ile Alatomdun bulbul elin, ak başımdın kulun elin, kırgızımdın sıyılık elin, O düğüne sen barganda tüttü beken Civek çaç kızlar seni büttü beken Bulbul kuş beş bakka toldu beken Alcakta kışlak çeti boldu beken Alatomdun bulbul elin, ak başımdın kulun elin, kırgızımdın sıyılık elin, Alcakta ırdayt beken, mukamında